Тарбия берүү стилдердин талкуулоону улантсак, кызматташуу стилин талдап көрөлү. Бул стиль ата-эне менен баланын ортосунда сый мамилени сактоо менен жакын жана шайкеш мамилелерди өнүктүрүүгө дем берет. Бирок алгач кийинки суроолорго жооп бериңиз. Мен өзүмөн эмнени күтөм? Баламдан эмнени күтөм? Негизи тарбиялоо процессинен эмнени күтөм? Бул балаңыз менен бирге жаңы багытта мамиле түзгөнгө керек. Кызматташуу тарбиялоо бул балаңыз менен өз ара баарлашуудан, тең укуктуу мамилелерди орнотуудан жана төмөнкү сунуштардан негизделет. Бул стилде ата-энелер өз эркин таңуулабай, бала менен сый мамиледе болушат. Алдыңарга узак мөөнөттүү максаттарды койгула. Көп көйгөйлөрдү алдын алып, жакшы ата-эне болуңуз. Бактылуу жана дени сак балдарды чоңойтуңуз. Балдарыңыздын өзүн барктоосун жана өзүн сүйүүсүн өнүктүрүү аркылуу алардын өзүнө ишенүүсүн жогорулатууга жардам бериңиз. Балдарыңызга туура адаттарды калыптандырыңыз. Балдарыңызды өз максаттарына жетүүгө жөндөмдүү, күчтүү жана жетилген инсан кылып тарбиялаңыз. Тарбиялоодо кызматташуу стилин колдонууну карап көрөлү. Эмоцияларыңызды башкарыңыз. Ачууланып турганда баланы жазалоодон алыс болуңуз. Көйгөйлөрдү тынч жана сабырдуу чечиңиз. Балаңызды эч качан кордоп же кемсинтпеңиз. Балаңызга сиздин кадамдарыңыздын жана жазалооңуздун себептерин түшүндүрүңүз. Балаңызга ар дайым жардам берериңизди айтып туруңуз. Үй жумуштарына алаксыбай, балаңызга позитив аркылуу көңүл буруңуз. Күнүгө балаңызга убакыт бөлгөнгө аракеттениңиз. Баланын сезимдерин тең бөлүшүңүз, бирок ашыкча аяоо сезимди билдирбеңиз. Баланын сезимдерин жана максаттарын түшүнүүгө аракет кылыңыз, жана анын өзүн ашыкча аяоо сезимине өбөлгө түзбөңүз. Үй бүлөдөгү ынтымакты бекемдөө максатында кечки тамактанууну салтка айландырыңыз. Балаңызга сөзсүз көңүл буруп, аны менен чогуу убакыт өткөрүңүз. Ойноңуз, сейилдеңиз, шаардан чыгып, кино же зоопарк сыяктуу жерлерге чогуу барыңыз. Балаңыздын инсандыгын жана өз мейкиндигин эске алып, аны урматтоого умтулуңуз. Анын бөлмөсүнө кирердин алдында эшикти кагыңыз жана башкалардын көзүнчө сындоодон алыс болуңуз. Сиздин пикириңизден башкача болсо дагы, баланын пикирин урматтаңыз жана айыптоодон коркпостон, ойлорун жана сезимдерин эркин билдирүүгө мүмкүнчүлүк бериңиз. Балага таңдоо эркиндигин бериңиз, өз каалооңузду тануулабаңыз. Кызматташуу стили убакытты жана практиканы талап кылат. Ийгиликсиздиктерден башты жерге салбай, акырындык менен мамилени жана ишенимди өрчүтүңүз. Бул стилдин максаты балдар менен шайкеш жана эмоционалдык жактан дени сак мамилелерди түзүү, ошондой эле алардын өз алдынчалыгын, жоопкерчилигин жана өзүнө болгон ишенимин өнүктүрүү. Ата-энелер балдарынын өнүгүүсүнө чоң салым кошот. Балдарга бактылуу, дени сак жана жашоодо ийгиликтүү болушуна жардам берүү үчүн кызматташуу стилин колдонуңуз. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат.